Достор, ассаламу алейкум. Дагы бир жолу жанагы мен айтып кетип аткан бош жерлер сатып алууга биздин айылдан келечекте үй курганга бош жерлер жөнүндө дагы бир демкесини унутуп калыппын. Ошону айта кетейин дегем. Ошого эртең жаңы аптада барып, кайсы күнү барып эменин белгилеп, күнүнү белгилеп барсам, кандай жооп алсам, жакшы жооп алсам, туура кандай десем, жакшы маалымат алсам, позитивдүү маалымат алсам өкмөттөн, албетте аны бир тизме кылыш керек болот да. Жер алганы тизме кылышка туура келет. Себеп ал баягындай миңдеген адамдарга жер чыкпай калат. Ошого ошол тизмени сунушту жазыңыздарчы комментарияга. Кандай кылып тизсек болот? Ким биринчи чалды ошонуку же ким биринчи алды ошонуку? Себеп жазылып туруп анан келбей койгондор да бар да, мисалы. Алам деп келбей коюшу да мүмкүн. Ошолорду кантебиз? Анан жазылып калып, бир эле адам бир жер алышка туура келет. Себеп баягындай махинация кылбайлык туугандар. Акчасы бар адамдар дагы 5, 6, 7 участка алып атпайбы эмеде Кыргызстанда? Андай кылбайбыз туугандар. Сураныч. Бул кичинекей бир жер, кичинекей бир акча кээ бирки адамдар үчүн бул чоң акча болушу мүмкүн да. Мен ошондо айтып кеттим эле. 35 миңге чейин, 20 миң, 25 миң, 35 миңге чейин болсо ошол жерлер биз алабыз. Адамдар алышат. Андан кымбат болсо албай коет деп түшүндүрүп айтканмын өкмөткө. Ошого азыр жер тилкеси канча берилет, максималдуу түрүндө канча жер берилет, кайсы мыйзамды колдонуп берет, чет элдиктерге кандай мыйзамды колдонот, ошонун баарын билип туруп, анан толук маалымат алгандан кийин бир тизме кылайлык. Ошону сунушуну комментариядан жазыңыздар. Эң көп окшош бирдей болгон комментарий болсо, ошол комментарияга ошол сунуш катары кабыл алабыз. Окшош комментарийлар эң көп алган ошол сунушка кирет деп ойлойм. Анан баягындай коммерциялык ойду кылсаңыздар, албетте ал келечекте чыгып калат. Ушул 70 жер, 70 участка сатылып калса, ошол 70 участканын 5-өөнү бирөө алып, анан кийин сатам деп калса, кыргыздардын арасында билинип калат ал. Уят болосуңар ошого. Андай жаман жолго барбай, хитырлыкка барбай, бир бүлө, бир участка алып алса, ошондой кандай десем, жакшы болот да, туура болот деп ойлойм. Ошого ошону колдоп коюңуздар. Анан комментарияны жазгыла. Комментарияда сунушуңуздарды жазыңыздар. Жаман сөздү жазбагыла. Урушуп, сөгүнүп, баягындай жаман сөздөрдү. Коммерсанттар жөнүндө жаман сөз жазбагыла. Жөн эле мен суранган ошол кандай сунуш бересиңер, кандай кылайлык ошол тизмени. Адамдар аябай көп алам дегендер. Балким бул айыл, ушул айылда ошол жерлерди мыйзамдаштырып сатылып калса, башка кошуна баягы биздин жаныбыздагы 2 километр жайлашкан айылды дагы балким эме кылышат, бөлүп беришет ал жактан дагы. Ал жака дагы жан кирип калат. Ал жактан үйлөр уже кубаланып, эскирип кетти да үйлөр, адамдар жашабай койгондон. Бирок свет, суу бар ал жакта, труба менен бар. Ол эң маанилүү ошол жер. Суу, свет барлыгы. Жакында дагы бир жаңылык, биздин айылга жаңы Мегафон компаниясы келет экен. Аны жаңы жылга чейин Мегафон компаниясынын дагы антеннасы чыгып калат. Дагы бир жакшы жаңылык, биздин айыл программа газификация деген программага түшүптүр, көптөн бери түшкөн экен. Бирок уже
газ маселеси дагы ушул айылга буюрса ушул 4-5 жылдын ичинде дагы, балким 1 жылдын ичинде, балким бирок газ тартылып келип атканын мен көрдүм. Эмеде трассада бөлүнөт да жакында. Ошол биздин айыл дагы газификацияга кириптир достор. Ошол достор, колдоп коюп сунушуңарды айтып койгула. Сураныч.